Төрөбаев Бакыт Эргешевичте. Менде суроо жок. Мен бул мыйзамды колдойм. Чынында кылмыштуулук жашы жете элек балдарга өсүп баратат. Мына кече телеканалында биз көрүп калдык. Эл аралык педофилдер чыгып келатат. Эл аралык башка мамлекеттен башка мамлекетке барып педофилдиктерди жасап атат. Ошон үчүн биз дагы күчөтүү боюнча жаш балдарга карата биз чара көрүш керекпиз. Анткени биз эртең биздин балдардын келечегин караш керек, аларга коопсуздукту камсыз кылып бериш керекпиз деп эсептейм. Бул маселе боюнча мен эч кандай суроом жок. Мен колдоп берем, колдойм, үгүттөйм. Айда Жеңишбековна, мен башка маселе учурдун пайдаланып айтып кетейин. Мен мурдагы сиз берген бир мыйзам долбоор алып чыккансыз. Ал мыйзам долбоор боюнча мен өзүм оюм бар. Ал мына азыр кайра добушка коебуз деп атасыздар. Алдагы мыйзам күчөтүү максатында. Бирок мен бир эле сунушум бар. Мына 155-пункт 1-де бар жок ошол жерде калтырылсын, бирок ал жерде молдолорду ошол жоопкерчиликтен алып койсок. Анткени баардыгыбыз эле айтып атабыз, биз светтик мамлекет, анан религия мамлекетке бир дал келбейт деп конституция боюнча. Ушул жерден эле ошол экинчи окууда концепция кабыл алынып калса, экинчи окууда ошол молдолорду жокко чыгарып коелук. Анткени алардын эч кандай тиешеси жок, эч кандай алардын күнөөсү жок. Эгерде эки ата эне суранып атса, эгерде ата эне тиги өзүнүн каалоосу менен чакырып атса, алар эми баягы жоопко тартылбаш керек да. Ошон Бакыт Эргешевич, жооп берейин. Бакыт Эргешевич, молдолор дагы Кыргызстандын жараны. Сизге окшоп, мага окшоп, бизге окшоп, алар дагы Кыргызстандын жараны. Алар дагы башка статьялар боюнча деле так жөнөкөй эле диний жолуна түшпөгөн адам болсо дагы алар кандай жоопко тартылса, молдолор деле ошондой жоопко тартылат. Нике маселеси болуп атканда, эгерде молдолорду ошол статьядан алып койгон болсок, анда законопроект өзүнүн маңызын жоготот. Анткени нике аркылуу мындай баш кошуулар легалдашылып. Молдолор өзүлөрү түшүнүп, ошондой тагдырлары кыйрап калган кыздар бизге да келип атат. Алардын ата энелери келип атат. Алар кийин балдарды төрөгөндө балдарын кошо жетелеп келип атат. Бул мамлекеттин көйгөйдү алар түшүнүп туруп, алар макул болуп канчалаган коомдук талкуудан өттү. Молдолор өзүлөрү жакшы ушундай атуулдук позициясын көргөзүп, баарыбыз бирдиктүү позицияны алып чыктык. Молдолор менен чогуу муфтият менен канча баарлашуу болду. Анан ошондон кийин алар да макул болуп атса, мен силерди түшүнбөй атам. Мындайынан айткандачы. Алар мындай коргоодо негизи молдолор мукташ эмес силердин колдооңордочу. Мыйзам долбоору боюнча сүйлөбөйсүздөрбү? Башка мыйзамга өтүп кеттиңер да. Кыска. айтып кетейин. Кыска. Айда Жеңишбеков, мага мындай мен бар жок түшүнүп атам. Бирок реалдуу караганда айылда, региондордо жашоо турмуш башкача кетип атат. Түндөсү тургузуп алып, молдо акени алып келип үйгө ар кандай сураныштар менен ар кандай жагдайлар бар. Мен ата эне күчөтүү боюнча жоопкерчилик туура. Анан сиз айтасыз, бул дагы адам депчи. Бирок реалдуу түрдө, реалдуу жашоо учурда вообще негизи башкача ал жерде. Нике деп атасыз. Нике деген мыйзамда кайсы жазылып турат, нике деген. Ал дагы эч нерсе жок. Бул ислам дининде нике деп өзүнчө бир түшүнүгү бар. Анда нике дегенде понятийный аппаратка жазып, нике деген анда биз башка жакка кетип калабыз. Ошон үчүн бул нерсени алып салыш керек деп айтат элем. Бул туура эмес жакка кетип калабыз. Нике деген анда дагы башка түшүнүктөргө кирип кетебиз. Ошон үчүн мен оюм.
өзүм Бакыт Эргешев, жашы Рахмат. жетелектер жөнүндө кеп болуп атат. Ошого басым жасагылачы. Жашы жетелектер жөнүндө. 14 жаштагы, 15 Айта жаштагы Жеңишбековна. кызды жетелеп келип атса, молдо мейли күнбү түнбү кыя берсин никеси дегениңиз туурабы? баардыгы жоопко тартылат. Баардыгы жоопко баардыгы жоопко тартылат. Баардыгы келдиби ушул мыйзам? Жаш бала келдиби? Нике тиги башка обрядтар болуп атабы? Тартылат ал. Бирок бул негизи түшүнүк деп атам. Түшүнүк нике деген жок азыр бизде. Ошону айтам мен сизге.